Конституциялык реформа элдин талабы. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров билдиргендей, жакын арада конституциялык долбоор парламенттин кароосуна чыгарылат. Даярдалып жаткан конституциялык долбоордо бир мандаттуу шайлоо округу, ошол эле учурда парламенттин канча бир пайызы партиялык система менен келе тургандай сунуштар бар. Ал эми кандай конституция кабыл алынат, аны парламент менен коомчулук чечет, деди Жапаров. Бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет. Ошондой эле маалымат жыйында Садыр Жапаров Кыргызстанда бийликтин диктатурасы болбойт деп ишендирди. Айтымында жаңы конституция кабыл алынса диктатура болуп кетпейби деген ойдон алыс болуу керек. Кыргызстандыктар 30 жылда 3-жолу революция жасаган эл. Кандай адам президент болуп келсе дагы кыргыз эли бийликтин диктатурасына жол бербей тургандыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр деп белгиледи президенттин милдетин аткаруучу. Мен болом эртең же башка болобу, аны диктатура орнотоюн деген мен эгер Кудай буйруп болуп калсам, андай ниетим жок. Бизди билесиздер, мына 2 жолку революцияда диктатура орнотууга аракет кылгандар дагы болгон. Ошол эле мезгилде бийлик колуна тийгенден кийин саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон. Баягы буйрутма өлтүрүүлөр болгон. Анан жана журналисттерди дагы бычактап кеткен учурлар болгон. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым. Саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым. Муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин. Ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Кыргызстанда жаңы конституцияны кабыл алуу сунушу көптөн бери эле көтөрүлүп келет. Талдоочулар иштеп жаткан конституциянын кемчилиги катары бийлик органдарынын ыйгарым укуктары тең бөлүнбөй калганын белгилейт. Андыктан өлкөнүн негизги мыйзамында бардык ролдор менен милдеттерди так жана ачык көрсөтүү, кетирилген каталарды жоюп, туруктуу саясий түзүмдү куруу мезгили келди. Конституция бул оңой олтоң жумуш эмес. Муну кабыл алууда өтө көпчүлүктүн биздин Кыргызстандын калкынын негизги бөлүгүнүн көксөсүн суута турган болуш керек. Антпесек биз ушул 30 жылдык өмүрүбүздө, 30 жылдык тарыхыбызда өтө көп жолу 8-9 жолу конституцияны алмаштырдык. Менин оюмча, ушул акыркы алына турган конституция кыргыз элинин бардык катмардагы адамдардын канааттандырып турган болот деп ойлоп атам. Эксперттердин пикиринде негизинен мыйзамдардын топтому боюнча көптөгөн түшүнүктөрдөн улам дал ушул кезге чейин өлкөдөгү саясий туруктуулук жок. Буга болуп өткөн шайлоо дагы, андан кийинки саясий кризистер далил катары баш мыйзамдын өзгөрүүсүн талап кылууда. Азыр кыргыз эл үчүн ынтымак керек. Ынтымак бар жерде ырыскы деп бекеринен айтпайт. Ынтымак келсе, ошондо мыкты мыйзамдар келет. Ошол эле конституциясы келет. Эң биринчиден эл ынтымакка келсе, ошондо мындай айтканда өзгөчө бир жакшы тутумга келебиз. Диктатуранын бардыгын жок кылабыз. Ошондо элдин диктатурасы келет, мыйзамдын диктатурасы келет. Ушул тапта конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум кайсы убакытка пландалып жатканы, анын ичине кандай түзөтүүлөр киргизиле турганы боюнча толук маалымат ачыктала элек. Адистердин пикиринде эскиче жашоону каалабай калган эл чукул конституциялык реформаны талап кылып жатат. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.